Апама кат. Өткөндө барганымда тал тартып, бырыш баскан колдоруңду алаканыма алган кезде жайынан соккон кан тамырлардын кагышын сезип, не деген ой толгоолорго баткан жокмун. Бул бырыштар өмүрдөгү тарыхтын издериндей, өткөн жашоонун оор жеңилинин, кубанышы менен азабынын ар бир күнүн элестетип турган көйлөктөй сезилип турду. Бул бырыштар өмүрдүн сүрөтү, мээримдин, мээнеттин күзгүсүдүр. Бешиктен баштап чоң жолго алакан жайып аттанткан тогузуңдун туну, жүрөктөгү кубанычыңдын тиреги болуп, ушул күнү жарык дүйнөгө жаралганыма ыраазы болуп, ушул катты сизге жолдоп олтурам, жарык дүйнөмдүн шамы Токон апам. Апаке, сиз берген жашоо тарбияңыз менен турам, эл керегине жарап. Улуу мурас менен оозантып, күчкө толтуруп, эл журтту чексиз сүйүүгө сугарганыңызды сезип келем. Апаке, асыл жашоомдун шамысыз. Ар бир сөзүңүз көкүрөгүмдү жылытып турган нур сыяктуу сезилет. Сиздин кол биздин өмүрдүн булагы. Биздин сизге болгон сүйүүбүз чексиз. Ден соолуктуу болуп кылым карыдыңыз. Билбейм канча өмүр алды да, бирок билем сиздин ысым жүрөгүмдө дайыма, Токон апам. Ишеним арткан, өзүңүз айткан калдайган уулуңуз доктор Замирбек Абылаев. Бишкек шаары 23 декабрь 2024 жыл.